Көп кырдуу талант ээси, актер, режиссер, төкмө акын, обончу, дастанчы Орозбек Кутманалиевдин көзү тирүү болгондо, быйыл 86 жашка толмок. Бирикем дүйнө дегенде кылымда бир жаралчу инсан, аз өмүрүндө ополтоодой мурасты кийинки урпактарга, кыргыз элине тартуу кылып кеткени менен, алдыда дагы көп нерсеге жетишпей кеткен сыңары. Ооба, адам өмүрүндө көп нерсеге жетишсем дейт. Бирок ченели өмүр анын алдыга койгон максатынын азын гана тартуу кылары ырас. Жалгыз атыңдан билек жандыгың жок. Өмүр бою комузуңдун баарын тырмап, эс акылыңдын баарын башкалардын той тамашасында сарыптаганыңды жаштыгыңа ыйгарып келдик. Эми кары барыдың. Ата сакал оозуңа бүттү. Чак табырдап, абийириң менен жүр деген акылыбызды укпай, бүткүл уруубузду жумура журтка шерменде кылдың. Ава. Өз уулум болгондо кандай гана адам кылып өстүрөт элем. Мага окшоп Токойдун бир бурчунда силердей макулуктарга коруп албай, чоң шаарларда сыйлуу барктуу адам болуп отурмак. Сураган тилегендер алдына келип кабинетине кире албай, рухсат сурап, машина. Биширап турмак. Орозбек Кутманалиев 1932-жылы 10-майда Чүй облусунун Сокулук районундагы Шалта айылында жарык дүйнөгө келген. Ыр күүгө жакын өспүрүм, мектепте окуп жүргөндө эле элдик чыгармачылыкка жакын болгон. Кийин бойго жеткенде эмгек жолун 1955-жылы Борбор калаадагы Республикалык Куурчак театрында артист болуу менен баштаган. 1965-жылы Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз мамлекеттик филармониясында солист. 1969-жылы болсо Кыргыз телекөрсөтүүсү жана радио уктуруу комитетинде режиссер диктор болуп иштеген. 1971-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин тарых факультетин бүтүргөн. 1974-жылдан Кыргыз фильм киностудиясында дубляж боюнча режиссер болуп эмгектенген. Budagı bolsa tengirdim pendege kılgan kalısı. Akılı düştü göğüsüz cengiler. Namız algan batırga. Muğlamanı veriler. Mergenlerden satarı caşulandan sayıldı. Altımda bak. Актер Кыргыз мамлекеттик университетинин тарых факультетин 39 жашында аяктаган. Ал Ашыралы Айталиев, Осмонкул Бөлөбалаев, Исмайыл Борончиевдерден сабак алып, төкмөлүктү аркалап, дастан жана терме ырларын аткара билген. Kaptalga titip жүгартпай караңгыдан жол тартпай каруу болбойт бечелде кандай арга кылам деп кайгы мұң болот кеселде байкап турсаң кадет жок акындар айткан газалда алып сатып бакылдап койчу сууданына көркүнгей базарда. Атаканың
жолыңдан бүткен ей балаңын кабыл ал айткан ай саламын көңүлүмө канчаң ей калса таң ай көзүмдөн учубай караның Сарайдың ғана салқынай тосынан сағызған ғана мұрчатей сосынан 1992 жылдан Салам Алик кино фирмасында кеңешчи Осмонкул, Ашыралы Айталиев, Исмаил Борончиев, Токтосун Тыныбеков, Осмонкул Бөлөбалаев өңдүү кыргыз акындарынан таалим алып, алардын төкмөлүк жөрүлгөсүн улантып, айтыштык өнөрүн өркүндөтүп келген. Ак мөөр, Карагул Ботом, Курманбек дастандарын, Жеңи жок, Осмонкул, Барпы Исмаилдын термелерин комузда өзү коштоп, чебер аткарган. Обончу, ырчы, актер, дегеле төгөрөгү төп келген чанда жаралган талант болгон. Ал жүрөктү жүрөм даарылап, айдай кызга жана башка обондорду жараткан жана көркөм окуунун чебери болгон. Сүйүү жаңырыгы киносундагы Бектемирдин, Ак кемеде Орозкулдун, Фудзиямадагы Кадыр түндө Арзыматтын, эрте жаздагы турналарда Бейшембектин, Ак куулар конгон Айдын көл киносунда Сабырбектин, Эл арасында киносунда Кубаттын, Уркуяда Куландын, Ак Илбирстин тукумунда Жарчынын, Доронбек Садырбаевдин Түркүн тагдырларында Асанбектин, Кайран элинде Мыкаачынын, Махабат дастанында Раймалынын тууганынын жана башка ролдорун мыкты аткарган. 1992 жылы Кыргыз Республикасынын эл артисти наамы берилип, бир катар медалдар менен сыйланган. Теңирдин пендеге кылган калысы, акыры күчтүүгө күчсүз жеңилет, намыс алган баатырга санасы берилет. Мергендердин сатары жаш уландан сайылды, алдыңда ба. Аткаруучулук жөндөмү тууралуу айтсак, ал кезинде сахнада ырырдап, элдин көңүл борборунда болгондугу улуу муундун эсинде. Жүрөктү жүрөм даарылап, сөзү Какен Алмазбековдуку. Айдай кызга, сөзү Какен Алмазбековдуку. Кыйнабай жүрчү, сөзү Орозбек Кутманалиевдики. Гүлдесте, сөзү Зайнидин Иманалиевдики. Жана башка ырлардын обонун чыгарып, жогорку чеберчиликти эл алдына алып чыга алган. Орозбек Кутманалиев мындан сырткары көркөм окуунунда чебери болгон. Актер радиодо иштеп жүргөндө кол уктуусунан айрылып, 5 бала менен жалгыз калган. Кийин кесиптеши Фатима Кутманалиевага үйлөнүп, 6 балалуу болушкан. Жубайлар 35 жыл чогуу жашап, 6 кыз, 5 уулду тарбиялап, 40ка жакын небере көрүшкөн. Таланттуу инсан пенсияга чыгып, жөн отурбай дыйканчылык менен алектенип, Чүй облустук театрда артист, Аксакалдар сотунда төрага болуп иштеген жайы да бар. Талбаган күчүрмөн эмгегинин аркасында Кыргыз Республикасынын эл артисти наамына жеткен Орозбек Кутманалиев 20га жакын фильмде образ жараткан. Суң көлдүн гана башың тал менен, су дегер жүрөт мал менен, агарган булут астынан ак кептер учат ойзар менен, мажырашып кетембиң асыл кеч болот жар менен, аргасыздан жашаймын буң апсыйган жантай чал менен. Кабарлашкана болот ярадагым, карармын жолуң таалыкпай, эми мен кеттим кайыр көш эсен жүрөсүң камыкпай, азапка түшкөн көңүлүм ачылар бекен чайыттай, томсуруп кеттим аргам жок мен бүгүн торго түшкөн балыктай. Чебер актер тартылган тасмаларынын ичинде Ак кемедеги Орозкулдун ролун өтөөсүнө чыгара ойногон. Ал кино калың элге сунушталганда Орозбек Кутманалиевге сценарий боюнча каза болуп калган кичинекей Нургазы үчүн кол көтөргөн көрүүчүлөр да болгон экен. Жарык кылчай, караңгы кирип кетти. Анда тайбан бияна чык.
Ey, bunu senin tayatan gümbesine koyak. Arver ötkenler sıydı ödettik şirket öğretçisin. Орозбек жогорку билимдүү тарыхчы болсо да, адабият менен музыканы чыгармачылыгында айкалыштыра алып жүргөн. Ошондуктан ал тарыхый окуяларга, темаларга байланышкан чыгармаларды абалкы доорлордо жашап өткөн ак таңдай төкмө акындардын санат, үлгү, насыят, терме ырларын, айтыштарын алгачкылардан калк алдына ырдап чыгып, аларга рахат тартуулаган эле. Алсак Орозбек улуу төкмө акын Жеңи жоктун насыят, Турбайбы, Дүйнө аттуу жана башка философиялык ойлорго шөкөттөлгөн ырларын элдик ырчылардын, төкмө акындардын ичинен биринчилерден Жумурай журтка өз обонунда жогорку аткаруучулук чеберчиликте ырдап чыккан. Бөлүм уккандан кийин бир жеңесин чакырып алып Жыпардын дайымын сурайт. Жыпар ал кезде жогорку окуу жайлардын биринде окуп жүргөн болот. Барып Жыпарды эшип кел, бирок менин дайындыгымды айтпа. Башында ниетибиз тилегибиз бир эле, азыр айып болуп калдым. Кандай ой пикирде экен, өз башындагы кайгыны өзүм айтып, жообун өзүм угайын деп жеңесин жөнөтөт. Жеңеси келип, эр бирөөнүн баары майданда жүрсө, кыз келиндер чогулуп көңүл ачалык деди келем. Оюнун башында өзүң болбосоң болобу деп Жыпарды айылга эшип келет. Кечинде алты бакан селкинчек байланып, жалпы жаштар тамашага чыгат. Naralap kalko çarvadın, anda kızıldın yüzüp almadın. Bardağım Jıpar gelmenen, arabay birge bargadın. Tamam bir esen gülüsün büyüğüne, benim abalgı sүйгөн canım. Ак таңдай төкмө акындардын айтыштарында жалаң эле эркектер айтышпастан кыздар, келиндерди айтышканы жөнүндө калк арасында уламалар, аңыз кептер да айтылып келет. Алсак Оозеки эл поэзиясында Аксаткын менен мырза уулдун, талым кыз менен көбөктүн, кыз жигиттин, келин жигиттин алымсабак айтыштары муундан муунга өтө, ооздон оозго көчө айтылып келген. Орозбек өзүнүн кесиптештеринин ичинен биринчилерден талым кыз менен көбөктүн табышмактуу алымсабак айтышын өзүнүн аткаруучулук чеберчилигине жараша аваздык боектордо ырдап чыккан эле. Караңгыда чакырган калмакча да сүйдөбөй бакырган кара жим бодот бакшыда, каерге барсаң келбеди кадыр жүз бодот жакшыда. Күнгөйдүн бетин каралбайт, күндүзү чырак жаналбайт, чоркоктор жыгаш жаралбайт, коркоктор жогу бара албайт. Сөлдүрөгөн кебирө койчу сөздүн жөнүн таба албайт. Кутманалиев менен бир тармакта бирге иштешкен, ага ини болуп жүргөн, чыгармачылыгын жакшы билген, республиканын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Жумалы Момункулов мындай деген: Орозбек байке өзүнчө бир залкар инсан эле. Ал акын десең акын, үнүнүн укмуштуудай тембри бар эле. Анын айтуучулук, ырчылык өзүнчө жүзү бар болчу. Маркум эстекем, эстебес кандай залкар адам болсо, мен да Орозбекти ошондой шайыр деп эсептейм. Ал көп кырдуу талант эле. Дастанды айтуучу, обончу десең обончу эле. Акыркы жылдарда Орозбек кинофильмдерден мыкты ролдорду аткарды. Бекеринен Орозкул деген атка конгон эмес. Ошондуктан аны кийин Орозбек дебестен Орозкул деп жүрдүк. Тубаса талант болбосо, мындай ат коюлбайт эле. Мен билгенден эң бир залкар таланттарыбыздын бири эле деп эскерген. Ал тууралуу өз кезинде белгилүү Ак кеме фильминин режиссеру Болот Шамшиевди эскерип, Орозбек Кутманалиев кыргыздын үрп адатын мыкты билген, комузда кол ойноткон, кеп кеңешин аябаган жан болчу. Актёрду кээде иштеп отурганда эстеп калам. Азыркыга чейин андай жылдыздуу, жаркылдаган ачык инсанды актёрлор арасында кезиктире элекмин деп айткан. Налево. Так, лицом к стене. Не шевелиться. Проходи.
Привет, Ахметович. Иди к черту. Эй, ты чего молчишь? Что? Своих не узнаешь? Ай! Ты угрюмый меня не трогай. Понял? Понял. Хорошо понял. Жогоруда айтылгандай, Орозбектин төрт тарабы төп келген шайыр эле. Анын кино актерлук тубаса жаркын шыгы, сүйүү жаңырыгында, ак кемеде, эрте жаздагы турналарда, ак куулар конгон айдын көлдө, Уркуяда, Ак Элбирстин тукумунда, Түркүн тагдырларда, Кайран эл жана башка кино тасмалардагы образдарды ачып берген. Орозбектин аталган фильмдериндеги аткарган ролдору бүгүнкү күндө улуттук фильмдердин классикасына айланды. Өкүнөсүң каласың, өткөндү кайдан табасың дегендей, Тууганбай Абдиев, Эстебес Турсуналиев, Токтосун Тыныбековдор айтышкан алым сабак айтыштары, Жүрөктү жүрөм дарылап, Айдай кыз, Кыйнабай жүрчү аттуу обондору өзүнүн аткаруусунда тасмаларга жазылбай калганы өкүнүчтүү. Ошондой болсо да, Орозбек абалкы кыргыздардын күнүмдүк жашоо турмушундагы үрп адат, салт ырларынын тобуна кирген жоктоо, угузуу ырларынын кооз үлгүлөрүн тасмага калтырып кеткен. Пенсияга чыкса да, Шаршен атындагы Чүй облустук театрдын артисти болуп, Бишкек шаарындагы Свердлов районуна караштуу жергиликтүү өзүн өзү башкаруу комитетиндеги аксакалдар сотунун төрагасы болуп эмгектенген. Ажал айтып келбейт дегендей, кыргыз эл артисти Орозбек Кутманалиев 72 жаш курагында 2004 жылы 3 январда жүрөк оорудан улам көз жумган. Оомал төкмөл бул дүйнөнүн кесеси бөксөргөндөй, кайталангыс инсан, таланттуу актер, режиссер, диктор, төкмө акын, ырчы, обончу, жомокчу жана коомдук ишмер Орозбек Кутманалиевдин сөөгү Сокулук районундагы өзү туулуп өскөн Шалты айылына